Урматтуу кыргызстандыктар, азыркы учурда мен айтып кетет элем. Биз деген партия дебей, партиялардын кызыкчыларын нар жака ыргытып, бүгүнкү күндө Кыргызстандын кызыкчылыгын көздөш керекпиз. Биздин бир эле желегибиз бар, бул Кыргызстандын желеги. Силер көрдүңөр, мына бүгүнкү күндө мына азыр эл абдан көп болуп жатат. Биздин арабызда мына жаңы саясатчылар болуп биз чыгып атабыз, жаштар. Мен ошол эле учурда айтып кетет элем. Тажрыйбалуу, кыйын, күчтүү 20-30 жылдан бери келаткан саясатчыларды ушул жакка чакырып коелу элим. Адахан Кимсанбаевич Матумаров деле мына көчөп парламентке өттү 7% болуп. Шайлоо чын өткөндө бүтүн Кыргызстан 15% менен өтмөк. Мекенчилик партиясы шайлоодон өтмөк 15% менен. Реформа, социал-демократтар, Атамекен, республика, мекенчил бүт бара өчмөк шайлоодон. Мекеним Кыргызстан менен биримдик өтмөк эмес. Ушул жака мына элдин кызыкчылыгы деп баарын чакырыш керекпиз. Элдик депутаттарды, Жанар Акаевди, Рыскелди Момбековди, Жээн Чороевди, Адахан Кимсанбаевди, Курсан Асановди ушул жака чакырабыз баарын. Сариевди Темирди. Жаңы саясатчыларга жардам берсин. Өзүн элин кайдыгер карабай ушакка келиш керек баары. Эми мындай да бир туугандар, урматтуу бир туугандар, азыркы учурда мына провокациялар даярданып атат. Машуткалар спецназдардан азыр келишет. Баягы Садыр Жапаровдай болгон учурда ошондой кайра кылганга аракет кылышат булар. Биз эмне белорустардан эмнебиз кем? Биз дагы мына маданиятты өткөрүш керекпиз. Бийлик деген азыр кайрадан провокациялат, анткени силерден коркот, элден коркот. Кудай деген ханды ураарда өз элине кас болот. Бүгүн президент деген өз элине кас болду. Азыркы учурда бүт мына коррупция, мафия жана бүт эле ушу таможенниктердин бийлиги орнолду Кыргызстанда. Ошого мына бүгүн бүт карапайым калк каршы чыгат. Мен да баягы дебаттан айттым эле Мирлан Бакировго. Мекеним Кыргызстан саясий партиясы деген биз кустуртабыз деп. Биз кустуртабыз. Мыйзам түрүндө ушул маселенин баарын чыгарыш керек. Урматтуу бир туугандар, провокацияга такыр алдырбагыла. Ушул жака мен чакырат элем бүт көрүнүктүү саясатчыларды, мына чоң азат лидерлерди эле бүт баары ушул жака мына баары келиш керек. Биз бирдиктүү партиялардын кызыкчылыгын нар жака таштап туруп, Кыргызстан деген үн менен чыгыш керекпиз. Революция болуп кетсе, бизге дагы кереги жок, бийликке дагы кереги жок. Билесиңер, мына биз патриот болуп келсек, бияктан деген азыр башка жерде криминал, ошол эле Матраевдин жанында жүргөндөр көздөп атышат да, беремке болуп кетсе дагы беремкелерди урдап кетебиз деп. Ага биз жол бербеш керекпиз. Кыргызстандын өнүгүүсүнө биз кадам ташташ керекпиз. Жээнбеков менен Матраевдин үй бүлөлүк кланын баарыбыз биргеликте жок кылыш керекпиз. Биримдик менен мекеним Кыргызстанды шайлоодон чектетсин. Уурулар кетсин. Саясий туткундардыга боштондук. Элдик бийлик келсин. Матраимовдор камалсын. Рахмат жон.